İmam Mahdi bul kim? İmam Mahdi de Allah subhanahu ve taala bu dünyaya jaratat jiberet. Ol İmam Mahdi radıyallahu anh Rizvan, aleyhi Rizvan bu kıyamet gündün çoğun belgilerinin en birincisi olup eseptilet. Bunun adı Muhammed. Atasının adı Abdullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e okşar. Peygamberimizin urpağı Fatima radıyallahu anha yeni öz var mı? Oşonun Hasan radıyallahu anh'ı oğlu var. Oşonun baldarından buladı. Hüseyin'den emez. Radıyallahu anh. Hüseyin'den emez. Şiyalar Hüseyin'den değil tatan yaprağından. Hasan radıyallahu anhu'dan gelir. Fatima yeni özünün baldarı Hasan. Hasan'dan uşul kıyamatga jakın İmam Mahdi degen geledi. Alam zulumduk menen tolganda al adilettүүлүк be uşunun bardığını adilettүүлүккө salat. Adilettүүлүктү ornotot. Öte çoğun gazat bolat alamda. Çoğun gazat oşonda görөсүz. Çoğun cihat bolat. Kustantaniyani gelip turup oşonda açat. Kustantaniya degeni Konstantinopol, İstanbul degen söz. Bul jerde oşol jerdegi Nasara Hristiyanlar menen çoğun gazat bolat. Bunu oşol jеңип неме болот. Бул Фатима радıyallahu анха енебиздин балдарынан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга окшош болот. Кулук мүнөзү Мадинайы Мунаввара, Мадинадан чыгат экен туугандар, Меккеге келет экен. Меккеге келгенде Шам менен Ирактагы аулиялар, абдалдар Байтулланы таваф кылып аткан учурда буну таанышат экен. Шам менен Ирактан мен деген ошондо аулия кутуп абдалдар келгенде ошону ошо ким алар туган мындай да зергерди зергер баалайт, аалымды аалым баалайт да. Bunday auliyalарды аулия тааныбаса сиз биз кантип тааныйбыз аларды? Ар ким эле чыгып эле мен Махдиймин, имам Махдиймин деп чыгып берсе кандай болот анан? Азыркы Кудай сактасын пайгамбармын деп чыгып атышат. Кудаймын деп чыгып атат. Алиязу билля. Анын колуна ушу баят кылат экен. Биринчи ал арабтарда өкмөттү жүргүзөт экен. Бүткүл дүйнөгө андан кийин таркайт экен. Адилеттүүлүктү тургузат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шариятына ылайыктуу. Анын заманында Даджал чыгат. Ошол учурда Иса алейхиссаламдагы Дамаск деп, мына Сириядагы Дамаск деген шаар бар го. Ошол жерде жами мечит бар, ак мечит деп коет. Ошонун чыгыш мунарасында багымдат намазга жакын Иса пайгамбар түшөт. İmam Mahdi'nin arkasından namaz okuydu. İmam Mahdi oşo Hristiyanlar menен çoğun gazat kılıp atkan uçurda Kustantaniyani jеңип Baytul Muqaddas'a gelip oşol жерден can beredi eken. Baytul Muqaddas dep mına ol azırkı jööттөр менен Araplar talaşıp atkan Masjidil Aqsa oşol жерде Kudus dep koyot Baytul Muqaddas. Uşul jerde anın İmam Mahdi oşol жерге ölet eken, oşol жерде gömület eken, anın janazasını İsa Peygamber okuydu eken. Hazreti İsa aleyhissalam janazasını okuydu. Jana ошол жерге gömület. Эми Dajjalдын чыгуусу. Dajjalдын чыгуусу бул экинчи чоң белги болот. Кыяматтын оң чоң белгиси дедик го. Биринчи İmam Mahdi келип турат. Андан кийин ушу Dajjal чыгат. Dajjal чыкканда хадис мутаватир, ижмай умматтан бар. Dajjal бул бир кафир адамдын аты. Бул өзү жөөттөрдөн болот, еврейлерден болот. Масиху Dajjal деп мунун лакабы. Bunun bir gözü çıkıp durgan, жүзүнгө окшош, экинчи gözü көр болот. Эки gözünün ушул эки gözünün ортосунда пешенесинде кафир деген жазуу болот. Кафир деген. Ар бир мусулман аны окуй алат. Кафир деп жазылганы. Антихрист 666 дегендерди уктуңуз беле? Бул баягы биздеги бир киши өтүп кетти, татар киши бар эле. Жананыкы эсиңиздеби? Узун киши бар эле. Ошол ушуну далилдеп жүргөн эле. Ошондо булар Забур, Инжил, Тавраттардан окуп, ошондо кафир деген сөздү мындай кылып жаткызып жазсаңыз 666 болот экен да. Бизде арабча кафир бар го, мындай кафир да. 666 мындай кылып жазсаңыз. Кыскасы ошонун пешенесинде ушундай кылып жазылат экен. Dajjalдын чыккан доорунда İmam Mahdi ошол христиандар менен чоң газат кылып, Kustantaniyani jеңип Шам мамлекетке, Турциядан Шам мамлекетке кайтканда ошол Дамаскка барып туруп калат экен. Мусулмандардын иштерине ошол жерде алек болуп турат экен. Ошол учурда Dajjal Шам менен Ирактын ортосунда чыгат экен.
Dajjal Şam mamleket менен Iraqtın ortasında граница бар. Ошол жерден чыгат экен. Бул да кадимкидей эле бир төрөлгөн бала, ата энеси бар эле чыгат. Биринчи ушундай кабар таркайт. Dajjal чыга эле Dajjal чыгыптыр деп жалган кабар. Андан кийин дагы кабар болот, Ушинтип мусулмандардын бардыгы мына келип чыгып тур деген ызычуу болуп, үчүнчүсүндө точно эле чыгып калат да. Ана бул келип Исфаханга келет. Исфахан деген Иранда шаар бар, Исфахан. Хадистерде келет, Исфаханга келип 70 000 жөөт еврей бунун аркасынан эришет. Анан булар түп-түз ошол жерден Йеменден урган бойдон Мединага барат. Мединага кире албайт. Мединада ошол кезде 7 эшик болот экен шаардын. 7-өөнө тең периштелер ошону тосуп киргизбейт. Меккеге барат, Меккеге да кире албайт. Меккеде дагы. Мекке менен Мединадан башка Дажжал бүткүл дүйнөгө барат. Масих деп ага тияк бияка барган самолетко билет алып паспорт жасаган проблема болбойт ага. Ал ха дегенде эле Японияда, ха дегенде Австралияда, ха дегенде эле Фиджиде, ха дегенде эле Америкада. Анын биринчи бир күнү 1 жылга барабар болот. 1 жылга барабар. Ушунчалык бул Дажжал деген адамды алдаган көз боемолчу биринчи пайгамбармын деп чыгат. Андан кийин анан бул чыгат не деп? Кудаймын деп чыгат. Мага сыйын кыла деп. Риваяттарда келет, субханаллах. Мадинада бир кишиге келип ушуну айтат да, мен сени өлтүрүп кайра тирилтсем мага ишенесиңби дейт да. Субханаллах. Ушуга Алла Таала ушундай күчтү берет сыноо үчүн. Эң чоң мусулмандарга катуу сыноо Дажжалда болот. Дажжалдын сыноосундай мусулмандардын тарыхында сыноо болгон эмес да өзү. Дүйнөдө сыноо болбойт да. Ал эмне кылат? Ошо кишини өлтүрөт. Кайра тирилтет мынакей Алланын өкүмү менен. Анан айтат, эми ишендиңби мага? Мен Кудаймын, ишендиңби дейт. Ал айтат, мен дагы бекем ишендим, сен точно Дажжал экенсиң дейт. Эми өлтүрүп көрчү дейт. Экинчи жолу өлтүрө албайт да. Пайгамбарыбыз айткан, бир өлтүрүп тирилткенден кийин экинчи жолу ага кол сала албайт, жакындай албайт дейт. Өлтүрө албайт дейт аны. Ошунчалык чоң фитна болот, Аллаху акбар. Канча деген ыйманы алсыз мунафыктар Дажжалдын тарабынан өтүп кетет. Ошол жерде ошол күндөрү Дажжалга ишенгендердин жашоосу оңолот. Дажжалга ишенбегендердин жашоосу кыйналат. Мусулмандарга каатчылык келет, кыйынчылык келет. Дажжалга ишенбегендердин бардыгына. Мына ошол жерден ошол ортосуна чыгып пайгамбар кийин Исфаханга барып, 70 000 периште жөөттөр артынан ээрчийт. Анан Кудаймын деп бүткүл дүйнөгө бузукулукту таркатат. Өтө чоң сыноолор туугандар мынакей. Эми акырында анан бул ал жака Мекке Мединага кире албай койгондон кийин Шам мамлекетке келет. Шам мамлекетке кайтат Дажжал. Шам мамлекетке кайтканда ошол учурда Багымдатка жакын Иса пайгамбар асмандан түшөт. Имам Махди чарчап калат буга. Кыйынчылык көрсөтүп өтө кыйын болуп калат да. Булардын аскерлери менен согушучу. Ошондон кийин мынакей Алла Таалам жардамга Иса пайгамбарды түшүрөт. Иса пайгамбар. Багымдат намазынын убагында түшөт экен. Ошо периштелер мындай кылып үстүдөн мындай кадимкиде ступенькадан басып түшкөндөй, мына мехраптан басып түшкөндөй, асмандан ушундай ступенькада басып түшкөндөй түшөт экен. Өңү ак жүздүү болот экен. Чачы кичине тармал, чачынан бир аз суу агып аткандай болот дейт, тамчылапчы. Аябай машаалла сулуу Иса пайгамбар, колунда копьёсу бар. Мына риваяттарда келет, ошол убакта ошо периштелердин ошо далына таянып кол, ийиндерине колун коюп туруп түшкөндөй болот экен асмандан. Келип туруп, аны көргөндө капырлар бир Иса пайгамбардан жыт чыгары менен өлө баштайт. Дажжал көргөндөчү Иса пайгамбардан ушунчалык коркот, качат бул. Иса пайгамбардан качат. Иса пайгамбар аны кууп жүрүп барып өлтүрөт. Болгондо да ошол Байтул Мукаддаска жакын. Ошо шаар бар, азыркы мына. Бул үчүнчү эм, демек, биринчисинде Имам Махди, экинчисинде Дажжал келди, үчүнчүсүндө Иса пайгамбардын келүүсү. Чоң белгилерден Иса пайгамбардын келүүсү. Эми андан кийин ошо таярлык болуп отурганда Иса пайгамбар келди, бул жерде намаз окуду, намаз окуп бүткөндөн кийин Имам Махди менен биргеликте Дажжалдын аркасынан түшөт экен булар. Иса пайгамбар ушундай дем алганда, деминин таасири ушунчалык күчтүү экен, капырларга жеткенде сразу эле ошол өлө баштайт экен, деминен эле. Деп койгон, ушу менен эле кайсы капырга жетсе ошол жерден эле өлө баштайт экен. Анан Дажжал Иса пайгамбарды көргөндө сууга
tuzdu salganda eriп кетет го. Ошондой болуп туруп Иса пайгамбарды көргөндө корккондон эрип кетет дейт. Ушунча коруп калат дейт. Кийин Иса пайгамбар аны аркасынан түшүп, Луд деген бир жер бар экен. Ошол жерге барып туруп, анан кийин буга капиосун менен сайып өлтүрүп, анын канын ана мусулмандар Даджал өлдү. Коркпогула, мынакей. Деп Иса пайгамбар Даджалды өлтүргөндөн кийин канын мусулмандарга көрсөтөт экен. Андан кийин алардын аскерлеринин бардыгы ошол күнү жөөттөргө эң кор болгон күн бир дагы нерсе пана бербейт дейт. Даже ошол күнү таштар, дарактар сүйлөйт экен. Мен артымда бир жөөт жашынып турат деп, бекинип турат депчи. Аларга пана бербей калат экен. Тазаланат экен. Төртүнчүсү Яжуж Мажуж. Иса алейхиссалам келип Даджалды жок кылгандан кийин бир топ күнгө чейин Имам Махди андан кийин өлөт экен. Иса пайгамбардын жаназасын окуйт, Байтул Мукаддаса дүйнөдөн кайтат, ошол жерге көмүлөт. Анан кийин мусулмандарга алхамдулилля жетекчилик кылып Иса пайгамбар калат. Бир топ заманга чейин алхамдулилля рахат, токчулук, бир дагы зекет алган киши болбойт тугандар. Ушунчалык береке болот, ушунчалык береке болот. Бир анарды аз канча болсо турабыз, 100бү? 100 адам жөнүнө жейт экен да. Бир анарды ушунчалык берекелүү болот. Бардын Алла субханаху ва таала жерден, асмандан берекелерди жадырып коет. Иса пайгамбардын ордунда адилеттүүлүк орногондон кийин адамгерчилик орнойт экен. Адамгерчилик орногондон кийин берекенин эшиктери ачылат экен. Берекенин эшиги ачылгандан кийин болду, токчулук деп ошону айтат экен туугандар. Эч кандай муктаждык, бирөөдө айтып атам, мынакей зекет алган киши болбойт экен. Кийин Иса пайгамбарга Алла субханаху ва таала буйрук берет экен. Кандай деп? Сен Тур тоосуна чыгып кеткин деп. Тур тоосу Египетте. Тур. Муса пайгамбарга вахий түштү эле го Турда. Билесиздерби? Тур деп. Кур'ани Каримде Алла таала Тур тоосуна ант ичкен. Ваттин ва зайтун ва тури синин. Сайна деп коет. Сайна деген өрөөн бар. Ошол жерде Тур тоо бар. Ошого Алла таала ант ичип атат Кур'анда. Ал Тур тоосу кандай тоо десеңиз, касиеттүү тоо. Алла субхана ва таала Муса пайгамбарга Таврат түшүргөн тоо. Муса пайгамбар менен сүйлөшкөн тоо. Ошол Тур тоосуна Иса пайгамбарга айтат, иман келтиргендердин бардыгын алып чыгып кет. Эмне үчүн? Азыр бир коом чыгат. Ким деген? Яжуж Мажуж деген. Ага эч ким туруштук бере албайт дейт Яжуж Мажужга. Алар ушундай кырат. Алар адам болот. Алар жин эмес, же айван эмес, же башка махлук эмес. Алар адамдар, бани адам. Булар адам эле болот. Яфас ибн Нухтун аулатынан. Нух пайгамбардын уулу бар, Яфас деген. Ошол Яфастын балдарынан болот. Кур'ани Каримде Каф сүрөсүндө Ал-Искандар Зулкарнайн бүткүл дүйнөнүн бадышасын басканда, ошо бир коомго барса, ал жерде ушул Яжуж Мажуж, ушундай бир эл, ушундай коом өтө бузуку, ушулардан бизе сактап калың деп алар арызданганда, болду деп туруп аларга чоң дубалды куюп салган. Жөнөкөй куйган эмес, ошо дубалды Алла ушу батырып туруп, калмай экенде сали бир коктуу болот да. Коктуу. Мында бир коктуу, то есть эки тоо, ортосу коктуу. То есть ушеле да. Ошонун үстүн жаап салганда полностью ушулар менен темир тиктагы бардык жердеги кандай гана бир арматура болбосун, кандай жездер менен үстүн полностью жаап куюп салган. Алар кыямат күнүнө чейин чыга албайт, кыямат күнгө жакын, кыямат күндүн белгиси катары Алла тааланын анын амири менен чыгат алар. Алар чыкканда ушунчалык көп, ушунчалык ач, билбейм кандай экен, буга эч ким туруштук бере албайт. Ошол Иордания жакта бир көл бар экен, ошо көлгө келип туруп алдыңкысы ичип, өткөндөн кийин эң акыркы аскер келгенден кийин бул жерде суу болгонбу, болгон эмеспи дейт экен да. Көлдүн суусун ичип салат. Бул нерсени жейт. Ушунчалык бузукулук кылып Алла таала Иса пайгамбарды иман келтирген адамдар менен кошо Тур тоосунда буну сактап калат экен. Жегенге эчтеке жок. Ошол учурда Иса пайгамбар жана иман келтиргендердин тамагы, курсагы субханаллах, алхамдулилля, Аллаху акбар менен тоет экен. Бул Сахи Муслимде келет. Бул хадис, достоверный хадис бул. Алар тамак жебейт, мында жебейт. Жегенге эчтеке жок. Алар зикир менен курсагы тоет экен. Субханаллах, алхамдулилля, Аллаху акбар деп курсагы тоюп берет. Кийин булар ушунчалык жер бетин бардын баскандан кийин, мынакей, биз жерди басып алдык. Эми асманга деп, асманга жааларын асманда атат экен. Асмандагыларды да жеңели деп жөн эле. Ал жактан Алла тааланын сыноосу менен канга аралаштырып, окторун кайтарып койсо, мына асмандагыларды да өлтүрүп бүттүк. Асмандагы Кудайды да жеңдик деп.
Кейін Алла субханала ва тағала мойны uzun bularga ушундай bir qanаттуулар